Чынар Курбаналиев менен Абдылда Иманкуловдун Нооруз майрамына карата шоу концерти Каба Улукожомкул атындагы спорт ордосунда болуу алдында турат. Репортажды Супер ТВ каналынан көрө аласыздар. Абдылда Иманкулов агайыбыз азыр концерттин алдында даярдануу бөлмөсүндө экен. Саламатсызбы агай? Даярдыктар кандай болуп жатат? Даярдык деген жакшы эле. Биз азыр даярданып аткан жокпуз. Себеби дегенде февралдын этегинен баштап Баткенден бери келатабыз. Баткен обласы, Ош, Жалал-Абад, Баткенден баштап тиягы Карагулжа, Алай, Жалал-Абад болсо тиягы Алабука, Аксыдан бери кыдырып келдик, кече келдик. Бүгүн эртең ушул спорт сарайында 20-21 Ноорузга карата концертибиз почти биз даяр элебиз. Түштүк тарапты кыдырып келген экенсиздер, Толугу менен. Түндүк тараптычы? Кудай буйруса түндүктү дагы кыдырабыз деп турабыз. Бирок жанагы замминистрдин выступлениесин көрдүк. Пандемияга байланыштуу карантин киргизбейбиз дегендей болуп турушат. Эгерде киргизбеген болсо, түндүктү дагы толугу менен кыдырабыз. Берде бир маселе бар. Себеби дегенде концертти бүгүн эле уюштура калып, эртең кое албайсың да. Алдыда 10-15 күн, 20 күн деп алдын ала уюштулат да. Анан ошонун ортосунда кандай өзгөрүүлөр болуп кетет, ошого жараша да болобуз. Кандайсыз? Сиз кандай көрүп турасыз? Сонун көрүп турганыбыз маанай жакшы, концерттин алдынан даярдыгыбыз дагы жакшы. Буга чейин агайыбыз айткандай, бул концертти бүгүн эле даярдай калган жокпуз. Буга чейин ушул бир айдын ичинде ушул бүт ушул түштүк жергесин ушул концерт менен тейлеп келдик. Кудай буйруса барган жерибиз супер аншлагтар менен өтүп келди. Эми бул жагы Бишкек кандай болот Кудайдан. Сырттан келдик достор, сиздер билесиздер, элдин ал көптүгүбүз. Негизи эл жакшы эле экен. Буйруса бүгүн концертиңиздерде ийгиликтүү. Канча сомдон алгыдайбыз дей берейин. Ийгиликтүү өтчү буйруса. Кичине көрүнбөй кеткендей болдуңуздар. Азыр кандай? Даярдыктар менен жүрдүңүздөрбү? Эми кичине көрүнбөгөнүбүз туура эле. Кичине эмес, көпкө чейин эле көрүнбөй калдык. Себеби пандемия болуп, моминтип бүт партияларга чектөөлөр киргизилгенден кийин концерттер токтоду, эл чогулчу бүт бардык жерлерде токтолду. Концерттер токтоду, бирок агитация токтободу. Анан Кудай сактасын, эми оору концерттен жугуп, анан агитацияда стадиондон жукпайт окшойт го. Негедир саясатчылардын оюну жүрүп атты, биздин оюн токтоп турду да кыскасы. Сиздердин оюн эми башталды окшойт, Биздин оюн эми башталды, Кудай буйруса. Эми бул жагы аманчылык болсун, жакшы тилек жарымыбыз деп коет го. Жанагы пенденин оозунда болсо Алланын кулагында дейт. Тойлордон тажадык деп отурдук эле, ызы-чуу болуп адамдардын баары нааразы болуп тойго көбөйүп кетти деп. Кудай бир сыноо берип, бардыгыбызды бир жыл үйгө камап койду эле. Мынанан жакшылыктын дагы, тойдун дагы кадырын ошондо сездик, билдик окшойт го. Эми бул жагына жакшылык болсун буйруса. Концертте кандай өзгөчөлүктөр болот? Кичине көрүүчүлөргө интрига кылып кетпейсизби? Эми буга чейин биздин көрүүчүлөргө таң каласың да. Кээде саясатты ойносоң, саясаттан башка нерсе таппай калдыңарбы дейт. Саясатты кошпой ойносоң, коркуп калгансыңарбы же бийликтен акча алып алдыңарбы дейт. Концерттин өзгөчөлүгү айымдардын 8 март майрамына карата жасалган концерт. Концерт Кудай буйруса толук кандуу жаңы программа менен даярдалган. Буга чейинки концерттерден өзгөчөлүгү деле жок, бирок сатираларыбыз жаңы. Дагы деле ошол эгер саясаттын туура эмес жагы болсо, акырын чымчалап коебуз. Оппозициясы туура эмес кылабы, бийлиги туура эмес кылабы. Ал биздин жумушубуз. Биз эл менен бийликтин ортосундагы көпүрөбүз. Ошол көпүрөнү бекем кармаганга аракет кылабыз. Демек бүгүн дагы кичине саясат аралашып кетиши мүмкүн.
Мүмкін емес эле бүгүн аралашат эле. Эми аралашканда кандай, мындай тескери үгүтүш эмес, эми жанагы биздин кыйкырып аткан өзүнчө оппозиция болуп аткандардын немелери бар, эми ар түрдүү айтып атпаймынбы, оппозициясы туура эмес кылабы, бийлиги туура эмес кылабы, биз ошону башкаларчылар ызычы кылып барып таш атып жүрбөстөн, элдин баарын кыйкырып чогултпастан эле акырын сатиранын күлкүнүн жолу менен айтып коебуз, өздөрү түшүнүп алышат. Мына мисалы үчүн мен кече ушул Алабукадан келетип, Аксы менен Алабукадан, Аксыранан Алабукка өткөн жол бар да, аябай оюлуп кетиптир да. Ал жерде жөө бассаң деле мүдүрүлүп жыгылгыдайсың да, машина менен эмес. Аны акырын түшүп алып, тартып койдум да, ушул жергиликтүү бийлик болчу эле, аким деген болчу эле, бир 4 машина шагыл төгүп, ары бери сүрүп тегиздеп койсо болот эле деп, тартып Facebook'ка чыгарып койсом, мен ошону тартып алган эртеси уже машиналарды алып барып шагыл төгүп түздөп атыптыр да. Демек, бул биздин элге кылган немебиз болуш керек дейм, бийликке кылган биздин жакшы мындай көзгө сайып айткан нерсебиз болуш керек деп ойлойм да. Жакшы. Ушунуңуздар тайбаңыздар деп айтмакчыбыз дагы, ийгилик каалайбыз сиздерге. Сиздерге ийгилик болсуздар да, аман болуңуздар. Сиздерге ийгилик каалайбыз да. Саламатсызбы? Даярдыктар кандай болуп жатат? Болуп атат, жакшы буюрса. Жогорку деңгээлде өтөт деген ишенимдебиз. Кудай буюрса сөзсүз ага 100% кошулам. Бишкек шаарында бүгүн боло турган концертке эле келдиңиздерби же буга чейинки түштүк жергесинде да жүрдүңүзбү биргеликте? Негизи мен кошо эле иштешем. Быйылкы жылы концертке толук катыша албадым. Азыр ушу Борбор калабыздагы концертке катышып атам. Негизги бул группада бармын. Анан биз Каныбек Мамбетов деген агай экөөбүз Чоак Сатаевдин Попури ырларынын чыгармаларын аткарабыз да. Буга чейинки концерттерде сиз ар кандай сатираларда, ар кандай образда ойнойсуз да. Бүгүн кандай кызыктар болот? Бүгүн деле кадимкидей эле ар түрлүү образдарда ойнойм дагы деле. Мисалы жанагы Кудалар деген сатира бар. Ошондо ошо Тынардын кызы болуп ойнойм. Анан Сокурдун ролун ойнойм. Анан кийин дагы бир саясий сатира бар, Абдулда Акемден ойнойм. Кайсы образда сизге мындай кыйынчылыктарды туудурду? Мага көбүнчө ошол женский ролдор кыйынчылыктарды туудурат. Бир концертте кээде 2 образ, 3 образ даже жаратыш керек болуп калат. Ошол маалда өтө кыйын болот. Концерттин башында эле кодолдар сахнага чыгып, эл менен амандашып, андан соң концертке келген элдин жарымы 1 жыл мурунку карантинге байланыштуу Абдылда Иманкуловдун өткөрүлбөй калган 8 мартка карата концертинин билеттери менен келгенин айтып, тамаша аралаш сүйлөп, кечиримин сурап, андан соң концертти баштады. Эч болсо мына залда отурган эжелерибиз кеп айтмакчы, кече 8 март майрам болду, как раз 8 мартка арналган концерт. Eç olsa ayaklarda bayramlarına kutla koyar. Ciddi olur. Neге? Tanrı'nın ayaklarda kutla. Ne uyarıptınız? Siz Tanrı'nı biz ne bularla yaşattıyız, biz de Tanrı'yız yani. Uyarı değil mi? Niye uyarı? Ben özüm param duram ben. Bunu saldım çağrımızı ben bıltır 8 Mart'ta bu tutaşım gerek olacak. Özüm uyarılara tutsam tuttuk tabii, sütece tutacağım. Ha bıltırkı biletmeden gel. Buna canlı var mı bıltırkı 8 Mart'ta sonra? Özüm uyarılara. Bıltırkı bilet. Bir yıldan beri o 500 somluk biletin çok başarıştı. Gece pandemiyede Kuday saklanan ekan, kokusuz gece pandemiyede ölüp kalanınızda barıp kazmağa ekan bular Şuna 500 som gep kalmasın diye. Torga bargan sayın göynök kotorgan kasiyetini aytayım. Bilsek sen ayt. Siz özünüzün ayarınızda aytıtasın, bunlar başka da.
Мен қайдан мен өзümün ayarımdan başka çocuğun ayarımdan ömür için aşk görgün emesin. Ama körvel жақсы қасиетті толтыра мына мысалы. Bilsene айтшы. Мына мысалы бар ол жақсы қасиет бұларда. Ушул екі уыз қалыпты. Yaşamay jatıp kayra katlangan sen bilmesen 40 yıldan beri bir ayağımın öcüyle men bileyim. Sınıftan başka silerden жұқту деймін да шын. Muratmanlar ki düşün okul ben de bileceğim. Жоқ эми толтура деп мисалы үчүн акындарды да ырдарларды я рахманке марал сен жарым саат сүйлөшүң аламын стакан Mikrofon vermeme bir anda söyleyeyim. толтура жакшы ырлар бар мисалы үчүн аялдарга куттуктап коюш кыйын ушул эки болсо Ayağım bu kim özü bilesin misin? Bilmeyesin. Böyle sor. Bilin bak. ким Bilesin mi? Bilmeyesin. Bilmeyince yaşam biliyorsun öyle. Ayağım bu deniz çalkıga. Görüncan erkip balkıga. бар экенсиз го Bakçamız olsa yürürüz, bulu ayağım tanışıga. Erkekler özü üstte çalamız. Geydi üşütüp öyle dömen köpsüylep çöğüştürüp alamız. Caman olup apası jakşı eken alamız. Alsan caman görünüp aradacık sögülüp ayaklardan açıyorsu geri atkan süt gövülüp. Hani basamın desen taşıtpay, basılgın canın acıtpay. Bakalbay 5 gün balandı, erkekler baykasan olmak zamandı. Ayal çok yaşo karanlık. Moyunga alçı erkekler, ayal çok erkek adamdır. Концертке келген көрүүчүлөр менен дагы маек курдук. Өзгөчө кайсы сатира сизге жагат? Менин просто эсимде жок, бирок мен билгенден баары эле жакшы да. Биз термо жердин капкаяктын сокултун түз деген айылынан келдик. Жалаң ушул былтыр дагы жанагынтип кичине пандемия болуп калып ошого келгенбиз да. Анда болбой калып кайра кетип калганбыз. Анан мында ошондо болбой калган кишилердин баарын кайра чакырышпадыбы? Билеттериңер менен кайра келгиле деп бекер киресиңер. Мына ошол билет менен кайра кирип атабыз былтыркы менен элечи. Анан жакшы болгон үчүн жердин түбүнө капкаяктан келип атабыз да. Негизи эме кишилер булар, молодцы, жакшы. Эменин көркүн чыгарган ушулар эле, сценанын ичинде элечи. Особенно Абдулда. Эми тынар деле Кудайга ушу аделе жаңы чыгып келет, ал бала деле жакшы. Бирок Абдулдага жетпейт. Гүлүңүз менен келип калыптырсыз, бул гүл кимге? Эми муну тынарга деп неметип атам. Эми жагатта жаштардын заманы болуп атпайбы? Жаштар көтөрүп, жаштар эметип атат. Эми ушул жаштар эми бизди колдосун, ушулардын келечеги кең ден соолукта болсун деп, ушундай жакшы ийгиликтерге жетсин деп, кызыл гүлдү ушу тынарга арнап келатам. Бир да концерттин калтырбай келчү элеңиз же бүгүн биринчи жолу? Биринчи жолу да келип атабыз да, бияка так телевизордон постоянно көрөбүз. Алыс жактан келгендер дагы бар экен, атайын. Сизчи? Сыгатадан келдик. Сиз дагы ушул концерт үчүн Ысыгатыдан келдиңиз. Ооба. Жакшы. Эсиңизде калган тамашалары, сатиралары барбы? Эми көп эле эми айтсак. Тынар менен Борончунун экөөү ош, бирөөсү нарын жөнүндө тамашалары бар. Ошонун аябай эсимде да, ошол. Эсиңизде калган. Сизгечи? Мага деле аябай жагат, ошон үчүн жактырып, атайын убактыбызды бөлүп келдик. Ушуну менен концерт соңуна чыгып калды. Бардык кыргыз элин эртеңки Нооруз майрамы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар.